Банса. Шундай. Ана мен Қытайда қырғыздарды салыштырамын да, Қытайда Джунгоға сапар деген бір жақшы бері бар. Ошондо бір Адыл деген бала мынтип сүйлөйт. Бүгүн Қытай компартиясында болуп жаткан программаларды, аларды ишке ашыруу боюнча Қытай компартиясы программалардын операторлоруна мындай деп кайрылды. Дегенде биягында бир кичинекей арык кыз бар, ал мынтип айтат бир аздан кийин. Эме арыгыңыздар дейт. Булардын ырлары да аябай узак болот экен. Биздики мисалы Ырыспай Абдыкадыров, Сагыну болду, ырдай берет. Булардыкы такыр башкача да. Эме арыгыңыздар. Сен тетякта келатканда мен моюняктан сени көрүп калдым. Бул ырдын аты. Аткаруучусу ушундук. Аткаруучу Түкөн Нурулунун бир тууган иниси Тургандын акесинин баласы ырдайт дейт. Булар антип айтып турбаса болбойт экен. Ошон үчүн мен ушул темага атайын байланыштырып, Кытайдан келген бир кыргыз кызды таап алдым. Аты Нуржамал, атасынын аты Турган. Шоңа десем, Гоня, то. То, шеше, Гоня. Саламатсыздарбы, кыргыз бордоштор. Кутмандуу кечиңиздер менен жалпы Кытайдагы кыргыздардын атынан сиздерге жылуу салам. Чоң рахмат. Ушул жерде отурган бардык апалар, эжелер, сиңдилер, жеңелер, тажелер үчүн сиздердин келе жаткан 8 март аялдар майрамыңыздар менен куттуктаймын. Өмүрүңүздөр узун болсун. Кезекте сиздер үчүн өмүргө деген ырды аткарып бермекчимин. Сөзү Каныбек Иманалиевдики, оон жазган Майрамбек Осмонов байкеники. Жаңы ырдын бет ачары кабыл алыңыздар. Бөк келсе бир кубанып, кары кетсе бир кул барып, аттың өмүр куштай сызып, бир күн токтой, миң күн агып, балдай ширин жарды сүйүп, бала күлсө кошо күлүп, оттой өмүр өчүп барат, жоктой жанып, шамдай күйүп, шамдай күйүп. Жайда тойлоо, кышта азып, бирде жетип, бирде ашып, ак булуттар менен кошо өмүр барат, кайда шашып, балдай ширин жарды сүйүп, бала күлсө кошо күлүп, оттой өмүр өчүп барат, жоктой жанып, шамдай күйүп, шамдай күйүп. Балдай ширин жарды сүйүп, бала күлсө кошо күлүп, оттой өмүр өчүп барат, жоктой жанып, шамдай күйүп, шамдай күйүп.
Чоң рахмат. Чоң рахмат. Жамал Турган кызы. Эч эстен кетпейт. Кыргызстанга биринчи жолу келген ошол күн. Биринчи жолу Кыргызстанга самолет учуп келип атам. Самолет конду, радиодон айтып атат. Учак Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары Манас аэропортко келип конду деп. Ошондо Кыргыз Республикасы деп укканда мен ыйладым. Чоң рахмат. Кандай сонун жилегибиз кыргыз түндүктөн форма кылынган. Кандай сонун кыргыз тилде гимндер айтылса. Кандай сонун президентибиз кыргыз тилде сүйлөп жатса. Мекендин кадырына баралы. Мекенди сүйөлү. Мекенсиз жүргөндөр канча жүрөт? Чоң рахмат. Майрамбек Осмонов байкене. Чоң рахмат. Майрамбек Осмонов байкене тек кана Кыргызстанда эле эмес, Кытайдагы кыргыздардагы аябай жакшы көрөдүган оончу жана композитор, аткаруучу. Бактыма ошол байке Кыргызстанга салам деген ырды жазып берди. Сөзү жана обону ошондой эле аранжировкасы дагы Майрамбек Осмонов байкеники. Жаңы ырдын бет ачары кана эмесе кабыл алыңыздар. Кубанычым койнума батпай турат. Мекенимди бүгүн мен көргөнүмө өзүмдү өзүм коерго жер таппай турам. Бир ишенип ишенбей келгениме. Салам 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 кыргыз элиме. Жалаң жалаң кубат бердиң демиме. Жүрөк жүрөгүн сеп жүргөн күн келди. Бар бололу эми биз, бай бололу эми биз, аман болсун элибиз. Түшкө кирип алато сагындырган, бүтеркине итип багындырган. Араңарда жашасак кандай болмок, тагдыр экен ушунун баарын кылган. Жалаң жалаң кубат бердиң демиме. Жүрөк жүрөгүн сеп жүргөн күн келди. Бар бололу эми биз, бай бололу эми биз, аман болсун элибиз. Salam salam kırgız elime. Жалаң жалаң кубат бердиң демиме. Жүрөк жүрөгүн сеп жүргөн күн келди. Бар бололу эми биз, бай бололу эми биз, аман болсун элибиз. Салам 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 кыргыз элиме. Жалаң жалаң кубат бердиң демиме.
Нұржамал Тұрғанқызы. Нұржамал. 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 Bir görünüp koyçu daha. Nurjamal Turğanqızı bir görünüp koyçu kızım. Nurjamal Turğanqızı. Çok rahmat. Hazır aldığınızlarga bir Kuştarbek Taşmatov деген қара сұлу жігіт шықмақшы. Аккордеон менен Майрамбек Нұрланырды айтты екен. Қара сұлу демекші, екі қара сұлу ақсақал. Азыр енді барды келе сотқа көтеріп, барды келе интернетке кіріп қалды. Ошо екі ақсақал мұрда кемпірлер қашып болып кеткен бе, ажырашып кеткен бе, екі кемпірмен танышыптыр. Танышып, жол ұша тұрған болып қалыптыр Наубай паркта. Өкө кетіп атып сөйлесіп қоятмеш. Азыр жолы болып қалсақ, не қылабыз деп. Не қылат лек? Чайханаға барып, аш заказ қылабыздағы, бір коньяк алабыз, içебіз, жейбіз, анан екекіден тарқап кетеміз дептір. Десе біреусі, ұнабай қойсашы дейтімеш. Десе ұнабай қойса іштек емес, ұнап қалсам не қылабыз дейтімеш.